Салам достор, Pre-Intermediate 1 деңгээлинин фразалык этиштер темасындагы видео көнүгүүгө кош келиңиздер. Менин атым Муна, сиздер менен Окутул English. Бүгүнкү сабакта фразалык этиштерди боюнча алган билимибизди бушуктаганга көнүгүүлөрдү аткарабыз. Көнүгүүлөрдү аткарар алдын сабактын эрежелерин бир кайталап алалы. Тапшырмаларды сөзсүз түрдө видеону паузага коюп алып туруп өз алдыңызча аткарышыңыз керек. Аткарып атканда кагаз калем даярдап жазып аткарсаңыздар сабактар эки эсе пайдалуу болот. Анан үчүнчүсү сүйлөмдөрдү менин артыман айтып кайталап туруңуздар. Бул сиздерге англис тилинде сөздөрдү туура айтууга чоң жардам тийгизет. Кеттик анда phrasal verbs темасын бир кыскача кайталап алып туруп көнүгүүлөрдү баштайлы. Фразалык этиштер булар кадимки тишкеле предлог уланып жасалган жаңы этиштер экен. Аларды биз атайын тизмеден карап туруп жаттайт экенбиз. Мисалы to turn бурулуу деген этиш бар экен. Ага off деген предлогду улай турган болсок, анда биз to turn off өчүрүү деген жапжаңы этишти алат экенбиз. Мындай фразалык этиштердин тизмеси аябай чоң, англис тилинде көп. Биз алардын эң көп колдонулгандарын атайын колдонмого чогултканбыз. Колдонмо PDF вариантында видеонун астында өзүңүздөргө жүктөп алып жаттоону сунуштайбыз. Негизи фразалык этиштердин мааниси көп учурда негизги этиштен өзгөчө болуп кетерин эстеп калыш керек экен. Бул өтө маанилүү. Мисалы to turn бурулуу деген фразалык этиштен мисал келтиргенбиз буга чейин. Бурулуу деген маанисинен мисалы the book turned out to be interesting. Китеп кызыктуу болуп чыкты деп бир өзгөрдү. Анан he turned off his phone. Ал телефонун өчүрдү деп эки өзгөрүп кетти. Башкача айтканда, to turn'дөн жасалган фразалык этиштердин мааниси бурулуу деген мааниден такыр эле алыстап кетти. Мындай нерсе аябай көп болот. Ошондуктан англис тилин сүйлөп атканда фразалык этиштерди билүү өтө маанилүү экен. Азаматсыздар, анда көнүгүүлөрдү баштайлы. Биринчи көнүгүү exercise 1. Бул жерде боштуктарды толтурушубуз керек экен. Башкача айтканда, байкасаңыздар асты сызылган боштукка фразалык этиш предлогу жок берилген экен. Ошол жерде туура предлог менен толтуруп сүйлөмдү толуктайт экенбиз. Мисалы, Нурлан came up with a great idea дейт. Нурлан мыкты идея ойлоп тапты деген сүйлөм экен. Кеттик анда бул видеону паузага коюп туруп, сүйлөмдөгү боштуктарга берилген предлогдордун бирин жазып туруп, фразалык этиштерди толукташыңыз керек экен. Жардам катары предлогдор берилген after, of, back, up деген. Мындан тышкары жардам катары биздин колдонмону дагы ачып алсаңыздар болот. Ошол жактан фразалык этиштердин тизмесин көрүп аласыздар. Анда видеону паузага коюп туруп, төмөнкү 5 сүйлөмдү фразалык этиштерди предлогдор менен толуктоону баштаңыз. Азаматсыздар, аткарып жетиштиңиздер деген ойдомун. Кеттик анда жоопторду бирге текшерип алалы. Биринчи сүйлөм They got up at 6 a.m. to go to каракол дейт. Алар караколго барыш үчүн таңкы 6да турушту дейт. Get up, to get деген алуу болсо, get up деген туруу дегенди билдирген фразалык этиш экен. Экинчиси Can you look after my bag while I'm gone? Мен кеткенде баштыгымды карап тура аласыңбы дейт. Сумкамды карап турчу дейт. Бул жерде to look деген кароо дегенди билдирген этиш болсо, look after деген бир нерсени карап туруу, мисалы көз салып туруу дегенди түшүндүргөн фразалык этиш экен. Үчүнчү When are you going to give up smoking? Качан тамекини таштагандасың дейт. Бул жерде to give деген берүү деген этиш болсо, give up деген берилүү, таштоо, баш тартуу деген түшүндүргөн фразалык этиш экен. Тамекини качан таштайсың дейт. Төртүнчү The plane took off at 8 p.m. дейт. Учак саат кечки 8де учуп кетти дейт. Take өткөн чак болуп атат. Took деген took off деген учуп кетүү дегенди билдирсе, take деген өзүнүн мааниси алуу дегенди билдирген этиш болчу. Андан жасалган took off деген эмеси бар экен, фразалык этиш экен. Жана акыркысы Актан came back to Kyrgyzstan last summer дейт. Актан Кыргызстанга былтыр жайында кайткан дейт. Бул жерде to come деген этиштин өткөн чагы турат. Came деп to come деген келүү болсо, came back деген кайра кайтып келүү деген түшүндүргөн фразалык этиш экен. Азаматсыздар, мына ушинтип предлогдор менен фразалык этиштерди толуктап көрдүк. Эми болсо экинчи көнүгүүгө өтөлү. Exercise 2 бул жолкусун бизде бир аз башка көнүгүүлөрдөн айырмаланган көнүгүү болмокчу. Анткени бул жак угуп жазууга арналган көнүгүү болот. Бул жакта мен окуган сүйлөмдөрдү угуп, ичинде фразалык этиштер бар болсо, өзүңүздөргө жазып алышыңыздар керек болот. Мисалы, Aman took off his shoes. Аман буткемин чечти деп. Азаматсыздар, кеттик анда азыр мен сиздерге
5 сүйлөмдү окуйм, ар бирин эки жолдон менин окуганымды угуп туруп, уккан сүйлөмдөрдүн ичинде фразалык эчтер бар болсо жазып чыгыңыздар өзүңүздөргө. Кеттик анда биринчи сүйлөм. We are going to the Dordoy market this weekend. We are going to the Dordoy market this weekend. Экинчи сүйлөм. My sister always looks after our little brother. My sister always looks after our little brother. Üçüncü сөйлөм. Put away your phone and listen to me. Put away your phone and listen to me. Dördüncü сөйлөм. She was looking forward to Gulnur Satılganova's concert. She was looking forward to Gulnur Satılganova's concert. I am looking for my keys. I can't find them anywhere. I am looking for my keys. I can't find them anywhere. Азаматсыздар 5 сүйлөм тең эки жолдон окулду. Видеону паузага коюп туруп, артка кайтып, сүйлөмдөрдү дагы бир жолу угуп, арасында фразалык эчтер бар болсо өзүңүздөргө жазып чыгыңыздар. Видеону паузага коюуну унутпаңыздар. Эң жакшы тапшырманы аткарып кетиңиздер деген ойдомун. Кеттик анда бирге жоопторду текшерип алалы. Биринчи сүйлөм. We are going to the Dordoy market this weekend. Бул жуманын аягында биз Дордой базарына барган атабыз дейт. Бул жерде эч кандай фразалык этиш жок. Ошон үчүн экинчи сүйлөмгө көтөрөбүз. My sister always looks after our little brother дейт. Менин эжем дайыма инибизге карап турат дейт, инибизди карайт дейт. To look деген өзү кароо дегенди билдирген этиш болсо, look after деген бирөөгө көз салуу, карап туруу дегенди түшүндүргөн фразалык эч экенин билебиз. Демек, бул жерден look after дегенди жазып алабыз. Үчүнчү. Put away your phone and listen to me дейт. Телефонуңду ары кой дагы мени ук дейт. Бул жерде put away деген фразалык этиш ары кой дегенди түшүндүрөт. To put деген өзү коюу деген болсо, put away деген нары кой же ары алып сал дегенди билдирген фразалык этиш экен. Төртүнчү. She was looking forward to Gulnur Satılganova's concert дейт. Ал Гүлнур Сатылганованын концертин чыдамсыздык менен күтүп аткан дейт. To look деген кароо болсо, to look forward дей турган болсок, бир нерсени чыдамсыздык менен күтүү дегенди билдирген фразалык этиш болуп калат экен. Демек, look forward өзүбүзгө жазып алабыз. Бешинчи. I am looking for my keys. I can't find them anywhere. Мен ачкычтарымды издеп атам дейт. Таппай атам эч жерден дейт. I can't find them anywhere. Бул жерде to look for фразалык этиш болмокчу. To look деген кароо дегенди билдирсе, to look for деген издөө дегенди билдирген фразалык этиш экен. Азаматсыздар, мына ушинтип аудио көнүгүүнү дагы аткарып бүттүк. Эми үчүнчү көнүгүүгө өтөлү. Үчүнчү көнүгүү бизде дал келтирүүгө көнүгүү экен. Бул жакта А колонкасында англис тилинде фразалык этиштер берилсе, Б колонкасында анын которулуштары берилген экен. Сиздин тапшырма А колонкадагы англис тилдүү варианттарын кыргыз тилиндеги котормолоруна дал келтиришиңиз керек экен. Мисалы, 1 д деген сыяктуу. Анда кеттик. Видеону паузага коюп алып туруп, төмөнкү 5 фразалык этиштин котормолорун дал келтириңиз бири-бирлерине. Видеону паузага коюуну унутпаңыздар. Эң сонун тапшырманы аткарып жетиңиздер деген ишеничтемин. Кеттик анда карап алалы. Биринчи. To put on деген фразалык этиштин котормосу кийим кийүү дегенди түшүндүрөт экен. To put деген коюу болсо, onду кошсок, анда кийим кийүүнү билдирип калат экен. To run away дейт. Бул качып кетүү дегенди билдирген фразалык этиш экен. To run деген жөн эле качуу, чуркоо болсо, to run away деген качып кетүү дегенди билдирип калат экен. To give up таштоо же баш тартуу деп которулат экен. To give деген берүү болсо, ага upты кошо турган болсок, берилүү, баш тартуу, токтотуу деген түшүндүрөт экен. Төртүнчү. To turn on деген күйгүзүү деп которулат. To turn деген өзү бурулуу дегенди билдирген этиш болгону менен, ага on предлогун улаганда күйгүзүү, жандыруу деген түшүндүргөн жаңы этиш чыкты. Бешинчи. To look forward чыдамсыздык менен же аябай күтүү дегенди билдирген этиш. To look өзү кароо дегенди билдирсе, ага forward улап кое турган болсок, бир нерсени чыдамсыздык менен күтүү дегенди билдирген жаңы фразалык этиш чыгат экен. Азаматсыздар, фразалык этиштер темасын жакшылап бышыктап алдык деген ишеничтемин. Биз ушуну менен сабакты жыйынтыктадык. Алдыда модалдык этиштер сабагында жолугушканча. Сабактарда көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.